Эми биз мыйзамсыз пирамидалар жөнүндө сүйлөшүп кетели. Булар кандай пирамидалар? Мошенник пирамидалары жана финансылык пирамидалар деп коет муну. Акча пирамидалары, орусча денежный пирамида деп коет. Жана ошондой эле хайп деген сөз менен айтып коюшат. Бул кандай экен көрүп кетели. Бул пирамидаларда көпчүлүк учурда акча деген формула менен кетет экен, же болбосо акча, жалган товар, жалган кызмат жана акча деген формула менен иштейт экен. Төмөндөн жогору көздөй акча кетет экен, жогорудан ылдыйды көздөй жалган кызмат, жалган товар кетет экен. Же аба кетет экен, же убада кетет экен. Анан ошол убадан элге сатып отуруп, кардарлар сатып отуруп, акча табылат экен. Бул жерде көпчүлүк учурда кандай сөздөр айтылат? Эч нерсе сатпай акча тап деген сөздү айтышат бул жерде. Иштебестен акча тап дешет. Халявага чакырышат да иши кылса. Эки эле адам жазып коюп байып кетесиң. Жардам ал бизден. Мына бизден жардам алам сен бизге жазыл акча берип эле бизге жазылсаң, биз сага жардам беребиз дейт. Көпчүлүк учурда ылдыйдагылар акча алып келген үчүн жогорудагылар акча алат экен. Демек биз кардарлардын акчасын алып келип компанияга салсак, ал компания бизге өзүнө түшкөн пайдадан бөлүшөт экен. Бирок төмөндөгү кардар өзүнүн берген акчасына эч нерсе ала албайт экен. Же убада алат экен, же болбосо жалган товар, жалган кызмат, кереги жок товарды алат экен да. Ылдыйдагылар эч нерсе албады мына акчасына. Мына көрөлү, мыйзамсыз пирамида же финансылык пирамида кандай болду? Ал демек лидерлер менен бирге ар кандай адамдарды издейт экен, лохторду издейт экен да. Лохторду чакырып келип, мына ушундай акча салсаң эртең көбөйөт. Же болбосо ушундай акча салсаң, сен байып кетсең болот. Анткени биздин товарыбыз өтө керектүү. Биздин сүрөтүбүз бул эртең сени байыта турган сүрөт, эртең келечекте бул мунун баасы өсүп кетет. Же биздин валютабыз эртең баасы өсүп кетет. Азыр алып койсоң, эртең байып кетесиң, эч нерсе кылбай. Деген убадан айтышат экен, Анан ушинтип бир нече лохторду алып келгенде, ал адамдар ишенип акчасын алып келип берет экен пирамидага. Пирамида акчасын бергенде алар колуна же бир картинаны алды, же айталы бир валютаны алды. Анан колуна бир товар же кызмат алды дейли мына. Бирок бул товар же кызмат эмес чынында. Булар убада, жалган товар же жалган кызмат. Анан ал бирок ишенип атат, мен чындап эле товар алдым, чындап эле өтө баалуу кызмат алдым деп ойлошот. Лидер ошол алып келгендиги үчүн акча алат. Мына мен акча алдым деп ал мактанат экен элдерге. Дагы жаңы адамдар мен дагы байасам болот экен деп дагы бир жаңы лохтор келип акчаларын берип дагы жазылышат экен. Дагы жада калса бири-бирин чакыра баштайт экен. Анан эң ылдыйдагылар мына товарда калган жок, акчада калган жок. Кээ бирлер сүйүнүп мен акчамды чыгарып алдым дейт. Бирок өзүнүн эле салган акчасын кайра чыгарып алды. Мээнет кылып отуруп, өзүнө окшогон лохторду издеп келип отуруп акча таап атат. Анан дагы лидерлер пайда болот экен, дагы лохтор жазат экен. Ушинтип отуруп пирамида чоңое баштайт экен. Кандайдыр бир убакытка чейин да адамдар убадага өмүр бою иштеп ишене бербейт да. Акыр аягы адамдар ишенбей калганда, элдин баары алданганын түшүнө баштайт дагы, эч кимди чакырбай баштайт. Орто жолдо товар оборот токтойт экен. Жакшы товар чыгарган компаниялар дагы эртең жаман чыгарса, ушинтип финансылык пирамидага окшоп калышы мүмкүн, мыйзамсыз пирамидага окшоп, эртең токтоп калышы мүмкүн. Ал эми жакшы товар жана жакшы баада чыгарса, ал мыйзамдуу пирамида болот десек болот экен. Мыйзамдуу пирамидалардын айырмасы кандай экен көрөлү. Мына базар бул дагы мыйзамдуу пирамида. Завод же фабрика кандайдыр бир кийимди же өтүктү чыгарды дейли. Аны крупный оптовик мен сатып пайда көрөм деген үмүттө складына алып келип жыйнады. Орто оптовик келип ошол складтан келип алып кетти. Орто оптовиктен мелкий оптовик келип алып кетти. Сатам деген үмүттө. Мелкий оптовик дүкөнгө сатты, дүкөн сатам деген үмүттө складтарына жыйнады. Эми дүкөн бардыгы ошол заводко, акыр аягы заводко акча төлөдү, жана орто жолдо бири-бирине акча төлөп отуруп, бири-бирине кошуп сатып отуруп пайда көрүштү. Бирок дүкөн, акыркы дүкөн азырынча пайда көрө элек. Дүкөн бирок товар алды, ошол товарды сатсам пайда көрөм деп үмүттөнүп иштеп атат. Кардар келип ошол товарды алды, товарды алганда акча түштү дүкөнгө. Кардар болсо өзүнө керектүү товарды алды. Эми орто жолдо эгер чындап товар жакшы болсо, кардар мактап башка кардарларга айта баштады. Ошо башка кардарлар келип дүкөндөн ала баштады. Же башка дүкөндөн ала баштады. Же болбосо ал товар тез-тез бүтчү товар болсо, кардар кайра келип, мисалы үчүн нанды алайлы, кайра келип ошол нанды алды. Дүкөн дагы ошол дүкөн жакшы өтүп атат деп, дагы ошол заводко ортомчулар аркылуу заказ берди. Ушинтип отуруп соода жүрө баштады. Завод, фабрика өнүгө баштады жана орто жана мелкий оптовиктер баары тең көп жолу ошол товар сатып отуруп, акырындык менен топтоп отуруп байып атышат. Ушинтип мыйзамдуу пирамидалар ишкерлерди байытып атат жана кардар дагы ошол бул жерде байып ата ал аны менен иши жок, бирок жакшы товарга алганына ыраазы болуп дагы алып атат. Завод дагы байып атат, орто жолдо бардык ишкерлер байып атат. Демек, бул мыйзамдуу акча жасоонун жолу. Муну эч убакта мамлекет жаппайт жана буга каршы болбойт. Анткени бул мыйзамдуу, себеби акыры аягы кардар кандайдыр бир пайда көрүп атат, ыраазы болуп кайра келип алып атат. Ал жалып кылбай атат. Жалып кылса, анда бул дагы финансылык пирамида окшоп, бул дагы жабылат, бул дагы мыйзамсыз болуп калат экен. Эми мыйзамдуу пирамидалардын бири дагы тармактык маркетинг. MLM компаниясы, орусча же англисче айтып коюшат, же тармактык компаниясы. Бул компаниялардын көп эле компаниялар бар, билесиз. Аты чыккан, атага чыккан компаниялар булар. Fiberly, Cariflame, Italy Par, Tinci жана көп жылдан бери иштеген, көп жылдан бери кардарларга пайда алып келчү компаниялар. Кимдир бирөө ден соолукту оңдоп атат, кимдир бирөө болсо сулуулап атат, кимдир бирөө болсо үйдөгү уборка жана башка проблемаларды чечип берет. Айталы мына MLM компаниясы лидерлер менен биригип
дистрибьютор жана консультанттарды издеп, аларды ишке алып атышат жана аларды үйрөтүп атышат. Аларды айтып атышат, өзүңүз үчүн алып көрүңүз, алып колдонуп көрүңүз деп атат. Кандайдыр бир товарды колдонуп көргөндөн кийин жактырганыңызда башкаларга сунуш кылып, кардарга сатып пайда көрүңүз деп айтып атышат. Эми дистрибьюторлор баары тең ошол MLM компаниядан товарды алышты, акчасын берип, ошол товарды колдонуп көрүштү. Колдонуп көргөндөн кийин алар же кызмат дейли, алар кардарларга сунуш кылды. Кардарлар макул деп алып көрүштү, акча төлөп. Дистрибьютор салган акчасын кайра чыгарып алды. Дистрибьютор пайда көрдү. Эми лидер болсо, ошол уюштургандыгы үчүн жана дистрибьюторлор өзүнө жасаган ишине жараша кандайдыр бир пайда көрдү. Бул дагы базарга окшоп иштеп атат, көрүп атасыз. Бирок базардан айырмасы, базардагылар буга крупный бизнесмендер иш кылат орто жолдо, жана крупный акча киргизгендер болот. Ал эми тармактык маркетингде кичинекей 1000 сомбу, 2000 сомбу, 3000 сом менен баштап ушул ишти жасап атышат. Бирок муну уюштура билиш керек жана көптөгөн адамдарды үйрөтө билиш керек экен. Ошол ишти жасап отуруп, жасаган кызматына MLM компаниясына түшкөн пайдадан пайда көрүп атышат, процент көрүп атышат да, кандайдыр бир кызмат акы же комиссия көрүп атышат. Эми кардар ал продукцияны жактырып, дагы же башка бирлерге айтып, дагы кардар алып келип берет, же болбосо өзү кайра алып турат. Ал дистрибьютор кайра ошол клиентке кардарға сатып отуруп, пайда көрүп атат, дистрибьютор компаниядан кайра ошол товарды алып атат. Ал эми лидерлер, уюштуруучулар жана жогорудагы дистрибьюторлор болсо, ошол ишти жакшы уюштуруп койгондугу үчүн кайра пайда көрүп атат, товар оборот жасалгандыгы үчүн. Акыр аягы кызмат жасалып атат, кардар ыраазы болуп кайра алып атат, өзүнүн проблемасын чечип атат. MLM компаниясы жана орто жолдогу лидерлер, дистрибьюторлор кичине болсо да акча таап атышат, же болбосо байып атышат. Эгер жакшы уюштурса, көп кардарларды табышса, анда алар байып атышат. Демек бул жерде эч ким утурган жок, элдин баары утуп атат. Кардар да утуп атат, орто жолдо иштеген ортомчулар да утуп атат, жана лидерлер, уюштуруучулар да утуп атат, Жана Coca-Cola окшоп, элге керектүү кызмат жасалып атат, элге керектүү товар өтүп атат. Ал эми мыйзамсыз пирамидада болсо, элдер алданат, элдер нааразы болуп атат. Акырын аягы мыйзамсыз пирамиданын аягы бул жаңжал, тополоң, уруш, талаш, сотко берүү, соттошуу жана бири-бирине келип эшик такылдатуу жана башка экен, качып кетүү жана башка менен бүтөт экен. Андыктан бул мыйзамсыз экен. Бул мына элди ызалантуу, элди акчага күйгүзүү, элди алдоо менен бүтөт экен. Андыктан бул пирамидалардан биз алысыраак болушубуз керек экен. Анын ордуна же базар пирамидасына барып, же Coca-Cola'га окшогон пирамидаларга барып, ошол жерде иштегенибиз оң болот экен. Же тармактык маркетингде нолдон баштоого мүмкүнчүлүк берип атыр. Ошол тармактык маркетингге барып, туура ишти үйрөнүп алып, ошол ишти жасап байысак болот экен. Эми финансылык пирамидаларды кантип таанысак болот, кантип билсек болот? Ушул жөнүндө сүйлөшүп кетели. Алардын кандай белгилери бар экен? Биринчи эле белгиси бул акча кайдан келет, кардар ким деген суроону коюңуз. Чындап эле бул товар же кызмат кардарга керекпи же керек эмес деген суроону коюңуз. Чындап эле ал кардардын проблемасын чечеби же чечпейби? Же калп эле товар болуп атабы, калп эле чечет болуп атабы, чынында чечпейт болуп атабы? Ошол суроого жооп берип көрүңүз. Бул компаниялардын көпчүлүгү алар ачык жерде жайгашкан эмес, алар офшор деген жерде жайгашкан. Офшор дегенибиз булар салык төлөбөйт, көптөгөн мамлекеттик органдардын контролунан алыс. Дал ушул махинациялар жасоо үчүн алар контролдон алыс жерде көбүнчө ошол жерде ачышат экен. Жогору пайдаларды бизге убада берет экен. Булар көбүнчө инвестициялык компаниялар. Алар акчаңды салып койсоң, $100, $200 салып койсоң, 3 айда 50% кошулуп калат. Же 3 айда акчаң чыгат деп убада беришет, Өтө чоң жогорку пайдаларды убада берет экен. Мисалы үчүн банк проценттер, депозиттер көбүнчө 5%дан 10-12%га чейин экен. Ал эми финансылык пирамидалардыкы көбүнчө 50%, 100%. Анан көпчүлүк учурда акча каяктан түшөт? Акча чындап инвестиция операцияларынан эмес, чынында. Алар калп эле биз акция сатып алып сатабыз, же валюта сатып алып сатабыз деп айтышы мүмкүн жомокторду. Бирок чынында адамдар жазылган үчүн акча төлөнөт экен. Мен көп эле компанияларды билем. Чынында ушундай жасап атабыз дейт, бирок адам чакырып келсең ушунча төлөйбүз дейт. Алардын максаты инвестиция жасап акча табуу эмес. Алардын максаты алар адам чакырып келген үчүн да көп төлөйт. Неге? Адамдар көбүрөөк акча алып келсин деп. Анткени ошол жактан акча төлөнөт. Төмөндөгүлөрдөн жогорудагылар акча табат экен. Канчалык көп адам чакырып келсек, акчасын көтөрүп келсе алар, ошончолук көп акча табабыз дейт экен. Тармактык маркетингде адам чакырып келсек, биз аны же кардар табып анан акча табасың дейт экенбиз, же болбосо ошо кардар тапкандарды табып, ошолордун ишин уюштуруп акча табасың дейт экенбиз. Финансылык пирамида ал сөздү айтышпайт. Финансылык пирамида сатасың же кардар деген сөз болбойт ал жерде. Ал жерде акчаңды сал, өйтүп аласың. Акчаңды сал, байып кетесиң деген убадаларды айтышат экен, Акча табуу жолу көбүнчө жашырылган экен. Кандайдыр бир жомоктор ал боюнча айтылбайт. Болгону акчаңды тапсаң, салсаң эле байып кетесиң, салсаң эле көбөйүп кетет деген убадаларды айтышат экен, Анан компаниялардын иши боюнча көбүнчө белгисиз. Ал эмне иш жасайт? Ал боюнча көп деле сөз болбойт. Эмне каяктан акча жасап атат? Вообще ал боюнча айтпашка аракет кылышат. Суроо берсең, көпчүлүк ал жерде иштеген адамдар ачык, таза жооп бере алышпайт. Кандайдыр бир размытый, белгисиз суроо жоопторду беришет да. Же билер билбес жоопторду айтышат. Акча табуу жолу көбүнчө ойлоп табылган, ар кандай жомокторду ойлоп табышат. Мына айталы бир кандайдыр бир трейдер акцияны сатып алып, бир фирманын акциясын сатып алып, сатып атат, ошол пайда жасап атат деп айтышат. Ал трейдерди эч ким көргөн эмес чынындачы. Трейдер бир жерде какой-то өтө умный трейдер да, ошол силердин акчаңарды көбөйтүп берет дейт.
же капер деп коет. Булар боюнча дагы кийинки бөлүгүбүздө айтып беребиз го көбүрөөк. Мына мен мисал катары гана айтып атам азыр. Тол акчабызды көбөйтүп берет дейт. Ал уткурбайт, ал сөзсүз түрдө утат деп айтышат, Бирок кандай гана инвестиция болбосун, ал жерде сөзсүз риск бар. Пирамидаларда риск жөнүндө көп айтылышпайт. Анан эптеп эле киргизсең эле байып кетесиң деген убадаларды беришет. Анан тынбай агрессивдүү реклама жасашат. Тынбай акчаңды алып кел, акчаңды сал, байыйсың, эмне жүрөсүң, убакытты кетирип атасың, уткуруп атасың жана башка деген сөздөрдү кайра айтышат, кайра чакырышат. Анткени алардын максаты сиздин акчаңызды салдырыш. Салдырса алар да пайда көрөт, Анан көбүнчө реинвестиция жаса деп айтышат. Реинвестиция деген сизге түшкөн пайдадан өзгөчө кандайдыр бир цикл же кандайдыр бир матрица топтолгондо дагы тапкан пайдаңан ушунча 10% же 20% кайра киргиз компанияга дейт. Неге? Антпесе пирамида кыйрап калат. Киргизип турбаса да, ылдыйдагылар пайда көрсүн деп айтышат көбүнчө, Ылдыйдагылар өйдөөлөр менен пайда көрбөш үчүн, пирамида болуп калбаш үчүн, жыгылып калбаш үчүн деп айтышат кээбилер. Ошол акчаңды да кичине киргизип койсоң, ылдыйдагылар кичине көрөт деп айтышат, Бул чынында пирамиданын өтө нак белгиси экен. Анан финансылык пирамидаларда сөзсүз астыдагылар уткурат экен. Жана эле көрүп кеттик, себеби алар колуна эч керектүү кызмат же товар алган жок, же жалган товар алдылар. 2014-жылы баса Россияда 250 компания пирамида түрүндө жабылыптыр. 2014-жылы, мына арадан 2 жыл болду. 1 жыл ичи ушунча пирамида. Мына эмнеге эмне болот? Кризис учурунда финансылык пирамидалар күчөйт экен. И россияне потеряли 2 миллиарда рублей дейт. 2 миллиард рубль жөн ошо пирамидаларда жоголуптур. Сиз да ошонун катарында кирип калбаш үчүн ушул видеону көрүп атканыңыз эң туура болот.